Assalamu alaikum. Урматтуу мени көрүп жаткан достор, көрүүчүлөр. Азыр мен силерге кайрылуу жасаймын. Балким бул кайрылуу кыргыз элинде, кыргыз тарыхында балким тарыхый кайрылуу болуп калаттыр. Балким болбойттур. Бирок биз жакшы ой максаттар менен бир кыймылды түздүк. Биз түздүк 3 чогуу бир тилектеш жигиттер. Мен Абдумаликов Бакыт Базарбаевич, Адишев Алмаз Эркебаевич экинчи, үчүнчү Орозалиев Талант Абдылдабекович. Биз ушул 3 жигит кетики деген кыймылды түздүк достор. Кетики деген кыймыл карапайым эл тилектештик кыймылы. Карапайым эл тилектештик кыймылы. Өткөндө коомдун өкүлдөрү ушинтип сүйлөшүп жаткан эле, ошолордун бирөөсүнүн оозунан уккам, эми мындай кыймылдар көп башталат. Бул башы гана деп ушул чоң казат кыймылын обсуждать этип, талкуулап жатышканда айтышкан эле. Биз ушул чоң казаттардан кийинки ушул карапайым элдин тилектештигин жеткизе турган экинчи кыймыл болуп түзүлдүк достор. Эми биздин ишибиз кандай болуп кете тургандыгы ал биздин өзүбүздөн гана зависит этет. Ушул өзүбүздөн гана натыйжа келип чыгат достор. Өзүбүздүн аракетибиздин кандай болгондугунан. Биздин башкы максат карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргоо. Ошолор биз бардыгыбыз бир чогуу тилектеш болуп, өз кызыкчылыгыбызды коомчулукка алып чыгуу. Биздин көйгөйлөрдү коомчулукка жеткизүү. Биздин көйгөйлөрдү, карапайым адамдардын көйгөйлөрүн бийликке жеткизүү. Биздин азыркы негизги кызматыбыз, милдетибиз ушул гана болуп турат достор. Биз мындан артык нерсени сиздерге убада берип, же болбосо алдап бир чоң нерселерди кылабыз деп убадаларыбызды бербейбиз. Биз азыр биринчи максатыбыз ушул карапайым адамдардын ой тилектерин, проблемаларын коомчулукка жеткизүү. Ар кандай жолдор менен жеткизебиз. Азыр мына маалымат технологияларынын кылымы, YouTube'ду пайдаланабыз, Facebook'ду пайдаланабыз. Бүткүл ушул интернет мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, көйгөйдү, элдин көйгөйүн коомчулукка алып чыгабыз достор. Биздин максат ушул гана. Көп мындан ашык нерсени биз сиздерге убада кылбайбыз. Эмне себептен карапайым деп атадык достор? Мен өзүм, мени тааныган достор бардыгы билишет. Мен карапайым үй бүлөдөн. Менин ата-энем колхозчу. Ошол эле Алмаздын атасы чабан. Атасы каза болуп, эрте жетим чоңойгон балдар. Биз чогуу окуганбыз. Ошол эле Орозалиев Таланттагы карапайым үй бүлөдөн, мугалимдин үй бүлөсүнөн чыккан. Биз ушул карапайым адамдардын азыркы кезде элдерди алдап жатышат, башка жактарга түртүп жатышат. Ушундай нерселерден колубуздан келишинче сактап, өзүбүздүн элди колубуздан келишинче достор, колубуздан келишинче кандайдыр бир туура жактарга үндөп, азыр заман кылтылдап кыйын болуп турат. Ар кандай агымдар, ар кандай чагымдар келип жатат. Бияка жүргүлө, тияка жүргүлө деп. Ушундай жерде баш көз болуп, биз деле элүүдөн өттүк. Бизде дагы чоң тажрыйбалар бар. Мамлекеттик иштерде иштедик, башка жактарда жүрдүк, бизнесте жүрдүк. Айтор көп нерселер биздин башыбыздан өттү достор. Ушул биздин кыймылга келип кошулуңуздар. Биздин эшик дайыма ачык. Азыр кандай гана жол менен болбосун, ушул интернетте болосуздарбы, тилектештигиңиздерди билгизсеңер, биз деле карапайым элдин кызыкчылыгын коргойбуз. Мен дагы карапайым адаммын деп айтсаңыздар, биздин ушул кыймылга кошулган болосуздар достор. Буйруса штабтарын дагы түзөбүз, башка нерсесин дагы түзөбүз. Биз карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргойбуз достор. Мүмкүн болушунча. Эгерде биз бир-бирден ар кандай саясий агымдарга кошулуп алып жүрө берсек, карапайым адамдарды баары алдап кетет экен. Канча адамдарга ишенип, канча партияларга ишенип ушул заманга келдик. Биз эми достор, мен лично биз ушинтип айтып сүйлөштүк. Мындан кийин алданбайбыз. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргойбуз. Бизде толук демократия болот. Бизде артыбыздан эч кандай бир саясий күчтөр же саясий агымдар эч нерсе жок. Биз карапайым адамдар. Мен мигрант, Алмаз үйүндө, Талант досум болсо ал Жалал Абадта паркта иштетет.
өзү карапайым жигит Орозалиев талант деп Садыр Жапаровдун тарапташтары болуп жүргөн убагында азыр деле ошол жакта, бирок азыр биз чогуу бир ушундай карапайым адамдардын кызыкчылыктарын көздөйлү деп максат кылдык. Ал эми Алмаз Адишев болсо бул мурда Бейбечаралар партиясы деп ушул Мелис Эшимканов экөө лидер болушуп, ошол партияны негиздеп, ошол партияда иштеп жүргөн жигит Алмаз Эркебай уулу деп дагы чыгып жүрөт, журналист. Аны да көпчүлүк билет. Ал дагы кайрылуу жасайт. Азырынча мен талант менен ушул азыркы кезде байланыша алган жокмун. Биз Алмаз экөөбүз азыр сүйлөшүп турдук. Талант менен мен өткөндө сүйлөшкөнмүн. Ошол атайын сиздерге кайрылуу жасап жатабыз достор. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңерди айткыла. Балким күлүп жатат болушуңуздар керек. Силер эле коомго жетпей турдуңар эле деп. Бизге окшогон кыймылдар көп. Демократиялык коом азыркы кезде кыймылдар көп болот. Бизден башка дагы кыймылдар болот. Бизге чейин дагы болгон, бизден кийин дагы болуп келет. Биз дагы бир ошондой тарыхый башталыштын башатында турабыз достор. Анда эмесе саламаттуу болуңуздар. Биздин эшигибиз ачык. Ой пикирлериңерди билгизип, терс болобу, оң болобу, кандай ой пикирлериңер болсо дагы бизге билгизип койгула достор. Саламатта тургула, биз менен болгула, тилектеш бололу достор.